Менде бир суроо бар да, Кыргызстандын баалуулугу, Кыргызстандын келечеги эмнеде, келечекте кайсы багытка көңүл буруш керек сиздин оюңузча? Менин оюмча азыркы жаштар бүт телефон менен эне атанын аш тогуна карабай калды. Эркек балдар атага кайрымсыз болуп калды. Кыз бала энеге кайрымсыз болуп калды балам. Мына ошондон жаштардын арасында жаман турмуштар болуп атат, жаман илдеттер болуп атат балам. Илгери атадан бала жазганчу, энеден кыз жазганчу. Азыр антпейт, кыз өз билгенин жасайт, эркек бала өз билгенин жасайт. Азыркы балдар ээн жүрөт. Эмне болуп атат, эмне коюп атканын эне атасы билбейт. İştep жүрөм деп коюп, бир жаман жумуштарга кабылып атат. Мына ушундай болуп атат балам. Мына ушуну бир жолго кое албай атабыз балам. Мына ушул боюнча мен Монголияда ушундай семинар боюнча биринчи ассоциациясын сакатууларды. Анан ошондо 90-жылы анан биринчи дыйкан чарбага биз тарадык. Анан апам айтты, конторго барып келчи балам dedi. Анан конторго бардым. Анан конторго барсам, тиги элдин барысы чугуругу, анан бир бухгалтер бала туруптур. Эй балам, эмне болуп атат? Бул согуш чыгып атабы дедим. Десем, жок ата, мал тарап атат деди. Ого, куй караңгы. Келе мага акча жазып бер атам бир күнө дедим. Десем, очередте турбайсыңбы деди. Мага кереги жок. Мендик мал калар. Же бирдеме калар, калбаса мейли. Мага кереги жок. Атамда калган мал жарат жетет деп коюп кетип калдым. Акча алып, дүкөндөн келип бир мишогун алдым. Машина жок. Аны ийиме коюп алып, таттуу тарапты колума кармап алып, анан ошол менен үйгө келдим. Келсем апам эмне болуп аттыр дейт. Ушундай болуп аттыр десем, кокуй. Баягы бирешин эптин крову арканы үзүлүп түшүп кеткен дене калтыраганда шекидем. Кан туруксуз болуп калбадыбы деди. Анан айткандай эле акайып туруксуз болуп калды. Элди чачып Бакиев элдин канын төктү. Отунбаева эптеп туруп элди алдады. Атамбаев болсо бизди тиги Тяньшанды болсо нарын өрөөнүн келесоо кылып койду. Жээнбеков болсо контор ак үйдөн чыккан жок. Анан ушундай жашоодо болбодук балам. Анан ошо 90-жылдан бери ушул жолго чыктым балам.